баягы бойдо кырчыларың телефонун бер, мен звонить этейин. Ар ким ар кандай сөздөрдү айтып берет. Кыз да карап жүргөн. Мен үйлөнүшүм керек. Албайсың багы. Жан дүйнөсү аябай таза. Боорукерлиги. Сизге ашык болуп калдым. Жакшы болбоду андай. Ушинтип жашаса жакшы турмуш болот го дейм. Кушка канат керек болгон сыңары адам баласынын сезимдерин көкөлөтүү үчүн махабат керек. Бул бийик сезимди аңдаган ар бир адам бактылуу. Бүгүнкү программабызда мына ушундай бактылуу жубайлар кооздойт. Бул кызбы, бул бала деген экөөнүн бирөөсү мындай. Бул кыз, бул бала эки ушундай кетти да, кыздар Кызбы же уулбу деп белгисизден аябай сонун торт экен. Ушу кайсысы жакшы токтойт? азыр мага могу кызылы жагып турат. Кызылы жагып турабы? Кызылы жагып турат. Азыр как раз учурда кошпой элемин. Буюрса бүгүн эртең деп бала күтүп атабыз. Эми Кудайдын буйруганында азырынча белгисиз болуп атат албетте. Биздин эки уулубуз бар, ошондуктан кыз болуп калса аябай жакшы болмок. Кыз болсо жакшы болмок. Уул болсо деле мейли, бирок биринчи балабыз Дария төрөлгөндө абдан кубанганбыз. Чындыгында азыр мына Дария уулубуз 4,5 жашка чыгып калды. Экинчи балабыз Бекхан 3кө чыгып калды. Кудай кааласа, эки уулдан кийин мындай ажарлуу татынакай кыз келсе абдан кубанычтуу болмок. Кудай кааласа, эми Кудайдын айтканы. Махабат баяны программасы тартылып жаткан учурда эртең бүгүн көз жарам деп турган ырчайым Айнура Салахиддинова жана жолдошу Санжар мырза кыздуу болууну самап жатышканын айткан эле. Пенденин оозундагы периштенин кулагында дейт. 1 апрель күнү жарашыктуу жуптар көксөгөн тилектери орундалып, 40 жылкылуу болуп кубанычында чек жок. Бешик бооңуздар бекем болсун деп түгөйлөрдүн махабат айылына сапар тарталы. Окуп, иштеп 10 жылым Турцияда өттү да. Андан кийин Санкт-Петербург шаарында аякта 7-8 жыл жүрүп, анан 20 жылдыкка Кыргызстанга келдик. Кыргызстанга келип, 20 жылдыкка ырчы чакырыш керек болуп калды. Биздин баягы мен ошол жагынан эме кылып койгон экен. Ырчы чакырасың деди. Анан Арсен деген досум бар. Ага барсам, анан кеңеш тобунун номерун берди. Анан ушу Айнуранын номерун берди. Ушулар менен сүйлөшүп көрүңүз деп. Анан Айнурага звонить эттим. Анан кадимки эле мындай кырдар катары телефон аркылуу чалды да, 20 жылдык кечеге ырдап бер депчи. Анан ошол кезде эсимде жол аябай тайгак, гололед болчу да. Анан Санжар Бердибеков деген куудул агам экөөбүз ошо аэропорт жактан бир айылга ошо сүмөлөк бышырып, ошол жерден майрамда ырдап келатканбыз да. Анан келатып, ошол жерден бул чалганда, менин Санжарым чалганда, баягы 20 жылдык кечеге ырдап бер, каякта болот десем, Жалал абадта деди. Жалал абадтабы деп атып эле. Баягы машинам айланып кетип атпайбы, тайгаланычы. Айда бир жака кирип кеткенсиз да. Анан эле баягы бакырып атышат, бирдеке болуп атышат. Телефон өчкөн жок да. Телефон угулуп атат. Бир маалда эле ызычуу болуп атышат. Эмне болуп кетти деп, бирөөнү сүзүп алды деп билинип турат да. Коркконуман телефонду да каяка түшүп кеткенин билбей калдым да. Телефонду ыргытып баягы жанды сактап калыш керек да. Машинам биякты көздөй кетпей, артты көздөй кетип баягы тайгаланып 3 жолу айланып кеттик. Анан берке Санжар Бердибеков агам Айнура токто, өзүңө кел, токто деп атып эле анан монтип жолдон чыгып кеттик, бактардын арасына кирип кеттик да. Анан телефон ачык болуп турду. Бир маалда анан бир 2 мүнөт мен да угуп тура бердим. Эмне болуп атат экен депчи. Анан бир 2 мүнөттөн кийин анан карап, алло деп анан карап, анан ушундай сиз менен келет жолдон чыгып кеттим дагы. Бактын ортосуна кирип кеттим деди. Анан эчтеке болгон жок дейт. Бардыгы жайында. Ошол жерден Кудай сактады, эч нерсе болгон жокпуз. Бактардын ортосуна кирип кеттим, машинамда эч нерсе болгон жок. Өзүндө мындай чалкалап туруп калдык да. Анан ошол жерден баягы башка машиналардын баары токтоп, анан агаларыбыз келип жолдон чыгарып койду. Чыгарып коюп, анан өзүмө келип бир арадан бир 15-20 мүнөттөй убакыт өтүп кетти да.
анан ыйлап коркуп экөөбүз ар кандай сөздөрдү сүйлөшүп анан кийин өзүмө келип жолго чыкканда кайра телефонумду эстеп кеттим да. Кана телефонум десем, машинанын артына түшүп кетиптир, кетип калыптыр. Анан жерден алып карасам эле менин бул Санжарым угуп атыптыр, баарын угуп туруптур да. Анан алсам эле эмне машина айдаганды билбейсиңби деп күлүп калды да. Ошол күнү эле чайга чакырдым, анда ошондо окшойт. Анан келишти жана Санжар Бердибеков келип, анан олтуруп, мен сизди ушундай 20 жылдыкка чакырайын дедим эле. Канча турат, Жалал Абадка канчага барасыз, досторуңуз болсо да канчага барат, ушуларды сүйлөшөйүн деп анан ошол жерден чечиштик баардыгын. Жалал Абад чайканасына барып чайын ичип, сыйын көрүп, ошо 20 жылдык кечеге ырдаганга макул болдук. Анан азыркы күнү тамашалап калат да, сен мени баягы өзүмдү көрө электе эле үнүмдү угуп алып өзүң жоготуп ийгенсиң, сен машинаңа айланып кеткен депчи. Ырчы же мына элдин арасынан баягы көрүнүп калган адамдар чындыгында баягы телевизордон гана көрчү элең да. Анан мен келип жанымда отурса, тем более жанагы Санжар Бердибеков, алар телевизордон эле көрөбүз да. Экөө шаңкылдап жакшы отуруп, сүйлөшүп, баягы эски тааныштай болуп сүйлөшүп отурдук да. Баягы эски достордой эле сүйлөшүп кеткенибиз болду. Ошол баягы мындай жибип калдым десем болот, чындап эле. Ошо жолугушуп чайын ичип чыккандан кийин эле машинага отуруп өзүнчө кетип атсак эле, ал кезде баягы WhatsApp деген азыр жок да, мындай сообщение келди да. Сизге ашык болуп калдым депчи. Анан эле баягы чочуркай бересиң да, ар ким баягы бойдок кызга ар ким ар кандай сөздөрдү айтып берет дегендей. Анан мындай эле жөнөкөй эле СМС катары кабыл алдым. Чындап эле мен баягындай баягы Россияда, Турцияда жүрүп үйлөнүш керек болчу, чындап элечи. Анан бир жагынан кыз да карап жүргөм, ачык эле. Тигиндей, мындай кыз деп, чындыгында баягындай Арсен досуман кайсы ырчыларың бош, кайсы ырчыларың жүйөсү жок, анда сурагам. Кайсы ырчыларың, бойдок ырчыларың телефонун бер, мен звонок этейин десем, ачыгы берген, 3-4 кыздыкын берген. Мен аларды айтпай эле коеюн. Анан ушу Айнураны көргөндө эле ушу Айнура экөөбүз маңдайы жарык болуп, шаңкылдап, ич тазалыгы билинип турду. Анан чындыгында башкасына звонок эткеним жок. Жигит болсоң шок бол дейт. Клип тартып берем деген шылтоо менен Санжар мырза өзү башкы каармандын ролун жаратуу талабын койгон. Ал эми Айнур айым көзү түшкөн жигитти жакындан таануу максатында макулдугун берет да. Өчүрбөстөн түндө жагам чырагым аталышындагы ырга биргеликте тасма тартууну баштайт. Бир ырыңа клип тартып берейин, белек катары. Бирок ошол клипке мен өзүм башкы каармандын ролун ойношум керек деп дагы сунуш киргизди. Өзүм мындай чыгармачылыктын адамы эмес, бирок жүрөгү ушуга жакын, мындай кызыгат да. Досума айтып, бир клип тартып берейли, анан колуңан келсе мен деле ошо кошуп кой дедим. Ичине кошуп кой, мен деле көрөйүнчү кандай болот экен десем болот деди. Мага ушундай клип тартып берем деп атат, бир байке 20 жылдыгына чакырды десем, апам жөн эле киши сага клип тартып бермек беле, ал жөн тартып берип аткан жок деп апам жакшы эле каршылыгын көрсөттү. Анткени мен демир үчүн бир тууган иним же ата-энем ушинтип эле жардам беришчү да. Жөн эле кишилер клип тартып бербейт деп. Бир чыгармасын тандадык. Анан чыгармасын тандап экөөбүз тарттык. Тартышты бир күн кечке тарттык. Экөөбүз кадимкидей бири дагы жакындан тааныштык. Негизи баягы сценарий боюнча мисалы кызды өпкөн жери жок да. Анан Санжар болсо кээ ушу жерден бир жеринен Айнураны өп койбоймунбу дейт да. Деги байкегечи өзү режиссер болгон. Ошентсе жок, андай болбойт. Баягы эски стилде тартып атабыз, андай болгон эмес кыргыздарда. Өппө деди да. Ошентсе болбой. Жок дегенде пешенесинен өп коеюн дейт да. Бул жана чекемен өп койгон жери бар. Азыр күлөрүбүз, ошентип азыр эгерде ушуну клип тарта турган болсок, антип бири-бирибизге назданып, бул баягы баардык жактан мынтип аябай көзүндө караткандай болуп ушундай сезилет да. Азыр болсо андай болбойт да, мисалы экөөбүз жаза алмай калалы десек да окшобойт. Баягы ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот экен да.
Мына ошентип Айнура айымдын мүнөзүн жактырып, жылдызы келишкенин сезген Санжар мырза үйлөнүү тууралуу ойлоно баштайт. Бирок алгач апасынын алдынан өтүп, анын батасын алуу керек эле. Ырчы кыз деген сөзүн уккан апасы караманча каршы болуп туруп алат. Айткан оюндан кайтпаган жигит сүйүктүүсүн тааныштырат. Ошондо гана апасы сөзүн артка алып, батасын берип, ак жоолук салат. Ошондон кийин эле баягы жолугушууга чакырып баштады да. Келип, сиз менен сүйлөшүп кетейин деген. 20 жылдыкта эмне кылабыз, да кайсы топту чакырсак болот, кайсы ырчыны чакырсам болот деп эле чалып, смстер жазып, же болбосо жолугушууга чайга чакырат. Чайга чакырган сайын мен курбу кыздарымды ээрчитип алам. Сөзсүз түрдө жанында бирөө болот да. Эми эмне деп сүйлөшөм деп баягы тартынып өрчүмүн да. Анан сөзсүз түрдө курбу кыздарымдан бирөөнү ээрчитип алам. Ошентип бир 3-4 жолу жолуктук. Жолуккандан кийин акыркысында дагы чайга чакырды. Чайга чакырып, анан сураныч ушунусунда жалгыз келчи, мен сага сүйлөшө турган серьезный сөзүм бар деди да. Анан макул деп жалгыз эле бардым. Акыркысында барсам, ушундай мен быйыл 20 жылдык кечем болот. Мен үйлөнүшүм керек. Досторум баардыгы баягы үй бүлөлүү, уже бала болуп чакалуу. Мен болсо баягы сыртта жүрүп, иштеп, окуп, сыртта көп жүрүп калдым. Ошондуктан мен үйлөнүп, анан мен дагы 20 жылдыкка чейин үйлөнүп калышым керек срочно дейт да. А мен болсо жок, мен азыр баягы өзүм жашым 27-ге чыгып калган, бирок ошол учурда деле өзүмдү жаш сезип, жок, мен азырынча даяр эмесмин депчи. Мен ырдашым керек, дагы иштешим керек деп баягы отказ берип. Үйлөнүү сунушу мен айылда жүргөндө ошо 20 жылга даярданып жүрөбүз, апрель айы. Апам бала менен үйлөн, тигиңдин кызын ал, бунун кызын ал деп күндө эле ар кыздар чыкты. Анан апам, апа алар болуптур деп коем да, апа ушундай ырчы кыз бар экен, алсам десем, артистсиң го, ырчы албайсың деп. Апам ушундай эле каршы чыкты да, албайсың балам. Болуптур деп унчукпадым. Анан 2-3 күндөн кийин дагы айтып көрсөм, дагы эле күчүндө экен, баягы эмесичи. Жок дедим. Болуптур дедим. Анан мен эртең кетишим керек, мен апама жооп айтып барышым керек. Болбойсуңбу, мага жообун айтпайсыңбы деп эле кыйнап баштады. Анан мен макулдугумду берген жокмун. Себеби дегенде даяр эмес болчумун да. Мен жок, азыр эмес. Азыр 20 жылдыгыңыз өтө берсин. Мейли баары ырдап берейин. Эми үйлөнөм да жакында деп коюңуз да десем болбойт. Жок, экөөбүз мен деген уже үйлөнүп алып анан барышым керек деп болбойт да. Анан болбой эле кетти ошо. мен Айнураны айттым, колуңан келсе бир 2-3 күн эртерээк келе берчи. Мен бойдокмун десем, анан болуптур деп анан келди. 2-3 күн үйгө келгенде анан классташтар, аяштарыбыз уже биздин үйдө 20 жылдык биздин үйдө болду да. Анан кызмат кылышат да, баарды даярданабыз, даярданып жүргөндө анан эми сен деле даярданып ушу элдин катары кошулуп жүрө берсиң, пока эми как дос катары деп эме кылсак, анан кошулуп, иштешип, ушу жүрүштү. Анан аяштарыбыз тамашалап, эми жаңы аяшпы деп эме кылып атты. Анан эми буйруганы болот деп койдум. Ошондо апам карап көрүптүр. Көрсө апамдарга мени сынатам деген оюм менен алып баргам деп тамашалап калат. Апамдар менен таанышып келгем. Кечинде эртең 25 майда чоң майрам болот. Анан баардык аяштарыбыз кетип калыптыр, идиштерди жуубай, толтуруп кетип калыштыр. Анан караса, апам өзү калыптыр. Эмне үчүн буларды жууп кетишпеди деп экен. Анан Айнура менен Күкүш жана Кеңештөө бар, ошо үйдө болчу. Экөө туруп алып анан жууштур. Жууп 3-кө чейин жуушту, тазалап. Аяштарым айтса, биз сынаганы атайын таштап кетип калдык деп, алар ушинтип утулуп кетишти. Биз көрөлүчү деди. Как раз 3-кө чейин баардыгын тазалап, үйлөрү тазалап, даяр кылып коюштур. Анан ал убакка чейин апам экөө сүйлөшүп, ушу эме кылышкан экен. Анан апам жакшы эле экен, артисттердин арасында деле жакшылар бар эми деп анан кичине жибип калды. Бирок баягы ошол үйгө кайра барып келин болуп калам деп чынында ойлогон эмесмин. Ошо Кудайдын буйруганы экен, ошол үйгө келин болуп калдым.
жакшы кыз экен, мага деле жакшы, өзүмүн как раз апам да кочкорлукка өзүмдүн сиңдилерим болуп кетишет экен. Жакшы болбоду анда деп анан жибек анан рұқсатын берип анан жолугун салып анан ошентип отуруп калды. Баягы жаңы баш кошкондо экөөбүз 3 айга жакын ошо Жалал Абад областында Сузак районунун Жергетал айылында 3 ай жашадык. Айылдык чыныгы айылдын жашоосун, айылдагы келиндин жашоосун ушу башыман өткөрдүм да. Биринчи 1 ай жаңы келин болгондо аябай кызыктуу, баардыгы бир сонун болуп, бир башкача өтөт го, болгон жакшы жагыңды көрсөтүп дегендей. Анан 1 айдан кийин уже сагынып, Бишкекке келгим келип, ата-энемди сагынып, баягы уже кызыгы кетип баштады. Кетким келет. Апамдарга чалып алып ыйлайм, иши кылып кетким келип атат депчи. Анан же болбосо апам өзүмдүн кайненемчи, апамдар ой Айнура жакшы жагы бар экен, эч нерсеге билбейм деп отказ кылбай эле баарын эле билбесе да кыла берет экен деп апам мактап калды кошуналарга. Анан бул тамашалап сенин экзаменден өтүп кеттим деп ойлоп атасыңбы? Ошондой баардыгын кыйын билсең анда мага ашлямфу жасап берчи деп калды. Аны деле билем дедим. Баягы тамакты төрлөп жасап өзүм ушундай боло берет го жаңы келин болгондочу. Анан бир тууган эжеме чалып алып, рецебин алып ашлямфу жасап бердим. Иши кылып төрлүү тамактар жасап, апам болсо кайненем тандыргандан жапканды баардыгын үйрөттү магачы. Анан апам деле жакшы киши, эч качан келиндерди андай кылбайт. Тигиндейсиң, мындайсың деп колуңан келсе ушу даже уктай бергиле, эс алып ал деп түштү деле айткан болосуң. Негизи эле түштүк жергесинде айтышат го эртең менен туруп алып эш чыпырат депчи. Аны деген мага бир мурда гастролго барып жүргөндө бир агаларыбыз айтып келген эсимде да. Балким карындашың же кызым, сен эгерде түштүккө келин болуп калсаң, сени эч ким эшик шыпыр деп кыйнабайт деген да. Өзүң туруп алып эле ошо шыпыргын алып алып, ал менен дос болушуң керек. Аны менен сүйлөшүп, ырдап, анан шыпырып кой. Болду, сени эч ким кыйнабайт ал жерден деп айткан эсимде да. Анан кийин өзүм саат 6-да туруп эле шыпырып берчүмүн. Анан Санжарлардын үйүнүн эшигин алды, аябай чоң, короосу да чоң да. Анан же түгөнбөйт. Таптаза эле болот, күнүгө туруп эле суу сепип шыпырып берчүмүн. Анан апам баягы мени аяды окшойт. Анан айтты: Айнура, сени эч ким кыйнабайт. Сен деген бул жерде ушул артисткенин колунан иш келеби, бул бирдеке кыла алабы деп элдин эки көзү биздин короону эле карап турушат. Ошондуктан сен короонун ичин эмес, эртең мененкисин элдин баары малдарын айдайт. Короонун сыртына суу сепип шыпырып кой, ичин калтырып кой деди. Бир жумада бир шыпырсаң болот деди. Анан күнүгө чыгып алып короонун сыртын шыпырып койчумун. Ошентип Бакуш апам мага аябай көп колдоо көрсөтүп, баардык жактан мындай колдоочу да. Үй бүлө болгон соң казан аяк кагышпай койбойт. Үйдөгү майда барат арынычтар жакшы сөз жана балдарынын күлкүсү менен жуулуп кетет дейт тигөйлөр. Бизде эмне? Мен мурда мынтип берчүмүн. Жаңы үй бүлө курарда мага свадьба кылып берсеңиз, той кылып берсеңиз эле болду. Мен эч качан урушпайбыз экөөбүз дечимин да, ошентсем күлө берчи. Ай, экөөбүздүн жашообуз жаңы башталып атат. Экөөбүз балалуу болобуз, балдар үчүн көп урушабыз деп тамашалап калчу. Ансыгар мындай балалуу болгондон биздин причинабыз эле мындай майда чүйдө нерселерге көп көңүл бурбайбыз. Балдар үчүн урушуп кетишибиз мүмкүн. Же муну карабайсыңбы, анан мынтип койбойт белең деген майда чүйдө таарыныштар болот. Баягы сабырдуулук менен мамиле кылыш керек да. Сабырдуулук менен кылып. Эми урушса, ырбаса ырбап кете берет, токтолбойт ал эч качан. Андан көрө пайдасыз. Башында ошентип бирибизге бирибиз баягы тең тайлаша берчүбүз, анан эч аягы үзүлбөйт экен. Жөндөн баягы нервти коротмой болот. Түшүнгөндөн кийин азыр сабырдуу кылып күлүп коебуз. Кайра эле 5 мүнөттөн жазылып кетесиң да. Башта оорубайт. Өзүбүзгө деле пайдалуу деп турабы. Бул жашоодо сыйлашып, көңүл алып жашаш керек. Итак, азбы өмүр сүрөбүз. Мен өзүмдүн бир сапатым бар. Кээде өкүнө берем, кээде ошол нерсе деле жакшы экен деп коем да. Өзүм биринчи сүйлөп баштайм да.
мындай таарынып кетсем дагы, эгерде андан кеткен күндө дагы эмнегедир өзүм сүйлөбөйм да. Ошентип кайра унутуп калабыз. Санжар болсо кырс мүнөзү бар. Бир таарынса, мисалы бир адамдан көңүлү калса, көпкө чейин сүйлөбөй жүрө бериши мүмкүн. Бирок мага сүйлөбөй койгону менен балдарым аркылуу ушинтип кайра мамиле куруп кетебиз. Сыртынан карап адамды бычып, оң терс сапаты тууралуу айта албайсың. Жубайлардын түтүн булатканына бир канча жыл болгондон кийин бири-биринин мүнөздөрүн жадыбалдай жаттап калышкан. Мен мурда бычымда өзүм да кара тори болгондуктан жолдошум ак жүздүү болсо, бою узун болсо, ичпеген, чекпеген, баягы спорт менен машыккан болсо дечим да. Анан ошондой көрүндү да мага Санжарчы, ошондой адам экен. Боорукерлиги. Анан мен жолдошум аты да Санжар болсо дегенчимин да, жөн эле мындай жакшы звучит депчи. Анан мунун аты да Санжар болуп калып атпайбы? Шашмалыгы бар, өтө шашма. Мен билбейм, бүгүн кечигип калыптыр, бияка да кичине кечигип келди. Бир жака бара турган болсо шашып эле эртеден баштап уже ызы чуу чыгара берет да. Вот ошол шашып. Мен андай шашканды жаман көрөм. Бой десең бою бар, ошо ак жүздүү, ышыгып, эми укпай мен кыялымдын мырзасы деп койсом болот да. Ошондойго кезиктим го деп ойлодум чындыгында. Өтө эле умтулайын дебейт экен. Өтө эле умтулайын дебейт. Башкаларды көрүп атпайбызбы? Тынмайт, таң аткандан туруп алып кечке чейин ушу тырышып, иштеп, иш кылып, кыбырап жүрө беришет да. Бир жанталашайын депчи. Бул эч антип жанталашкан көрбөйбүз да мындай. Болсо болот, болбосо болбойт деп коюп жүрө берет да. Жолдошуң аябай сүрдүү көрүнөт, же болбосо аябай строгий болуш керек деген комментарийлер жазышат. Ошондой сыртынан ошондой көрүнгөнү менен мунун жан дүйнөсү аябай таза, мындай тамашакөй, мындай бала кыял да. Жарашкан жуптар 12-12-12 деген датаны тандап, кычыраган кыштын чилдесинде күркүрөтө той өткөрүп, элдин батасын алышкан. Эң кызыгы, Айнура айым канчалаган жаштарды жар ыры менен тойлорго алып кирип жүрүп, өзүнүн тоюнда жарчысыз калган. Болча болду. Бактыңыздар, тоюңуздар той кыласың. Жайында баш кошконбуз. Анан үйлөнүү тойду кышында кылганбыз. Кыштын 12-12-12 деп 2012 жылы декабрдын 12-синде кыштын чилдесинде болгон тоюбуз. Эч качан эсибизден кетпейт. Анткени ушунчалык аппак кар, суук, кыштын ызгаарында болгон биздин тоюбуз. Чындыгында баягы мен той шан шөкөткө башына каршы элем. Тойсуз деле жашай бербейли, той болсуз бактылуу жашасак болду деп баягындай уялып, эме кылып тартынтын да. Анын эле эч кандай тартынган деле кереги жок экен, той болгон деле жакшы экен. Той болду. Жар-жарды айткан, ошону айткым келет да. Үйлөнүүдөн мен канча жаштарды жар менен киргизип жүрөм. Анан өзүмдүн үйлөнүү тоюмда буга эскертпей өзүмдүн курбу кыздардын жар айтмак, анан ушу айтып атпаймынбы, суук болгонуна байланыштуу гололед болуп, баары кечигип, коноктордун баары кечигип, экөөбүз тең таарынышып да кеттик ошол учурда. Сенин досторуң жок, анан жол мындай болуп калды, менин досторум Жалал Абадтан бери келди, бир күн эрте келишкен дешип. Анан үйлөнүү тойдо жар-жарды ошо кечигип калды, элдин баары топтолуп калганына байланыштуу уже жар жок эле киргенге туура келди. Жөн эле музыканы коюп койгон. Болсо алдыга баягы шашып, монтип кирип баратат, мен болсо артынан жүгүнүшүбүз керек болчу, мынтишим керек болчу деп артынан сүйрөп киргеним эсимден кетпейт. Мен ойлоптум, той саат 6-да десе 6-да башталат деп, жана элдин баары саат 8 болду жок. Анан ошого чейин той болбой калат окшойт деп ойлодум да, эл унутуп калганбы же келбей калганбы деп. Көрсө 8ден кийин келет экен. Бул нормалдуу нерсе турбайбы? Биякта деле азыр ошо 7:30-8де башталып калган тойлор бар да. Анан мен ойлоптум 6-да башталат деп. Ошол менен принцип менен жүргөмүн да. 6-дан өтүп кетсе, значит эл келбей калды окшойт булар деп ойлоп алыптым. Көрсө кечигип 7ден кийин келишет экен дечи. Ошого баягы переживать этип, ошого өзү числону туура бир чети туура эмес тандап алыптырбыз да. 12-12-12 десек, биздин мен өзүм кесиптештерим баардыгы баягы заказдарды алып алышыптыр да. Анан шашпай келип башташты чекесинен.
баары чогулгандан кийин анан чыныгы той болгон. Кеч башталды да? Кеч башталды. Кеч башталат турбайбы? Берде деле Тойдон анча мынча кеч кеч башталат башталат. ушундай болот да. Ал аны түшүнбөйт да жаңы келген. Жети болсо эл жокпу? Значит, тол унутуп калышты, булар келбей калыптыр деп ошого переживать этип, ошого баягы кичине жин келип кеткен да, ачыгычы. Анан азыр эми түшүнүп атпайм, өзүбүз деле жетиге барып атпайбыз тойго, жетишин эми башталат. Ушундай экен деп. Балалуу үй базар деп учурда 3-чү наристесин жарык дүйнөгө алып келип, 3-чү ирет ата эне статусуна ээ болгон жуптар артка бир кылчайып бала жытын искеген мезгилди эстеп кубануу менен айтып беришти. Декабрь айынын 17-синде төрөлгөн чоң уулубуз. Аябай андай толкунданып, чыдамсыздык менен күткөнбүз. Ошол учурда ар кандай той топурлар, съемкалар болгон, концерттер болгон. Анан кайсы күн экени белгисиз экен да. Ошентип эки жактарды ырдап келип, анан кечинде анан ошо толгоо келип, анан алып кеткен роддомго. Эртеси күнү бир тууган иним үйлөнмөк, ошол тойго барам деп мен аябай даярданып алгам да. Анан дагы 1-2 күндөн кийин болсо болмок десем, бул күнөт сага бала керекпи же той керекпи депчи. Анан экөөбүз ошо роддомго барып, ошол жактан анан түнкү саат 3-тө ошо чоң уулубуз төрөлгөн. Өзүнө звонить этип, уул төрөдүм деп өзү звонить этти. Таңамал төрөдү, эми таңамалга чейин роддомдо жүргөн жокмун да мен. Негизи докторлор айткан бизге эртеси күнү төрөйсүң, ага чейин биякта боло бер депчи. Анан мен күтүп турайынбы десе, муну аяп мен кетиргем. Түнгө чейин жүрдү, анысы деле 1-лерге чейин жүрдү окшойт. Анан барып эс ала бериңиз деп кетиргем, мен эртеси күнү төрөйт депчи. Анан түнкү саат 3-кө 10 мүнөт калганда төрөлгөн. Анан телефонду да ала албайм да каяктан. Анан 2 саат өткөндөн кийин таңкы 5-терде өзүм чалып, Өзү сүйүнчүлөгөн да. чалсам өзүм жакшы эле сезип атасың, мен төрөйлүк деп ойлогон да. Анан ошо төрөп койдум десем, анан аябай сүйүнүп, эч кимге айта элексиң бирет, эч кимге айткан эмесмин дедим. Биринчи багып уул төрөдүм, уул болду дегенде катуу сүйүндүм чындыгында. Биринчиси уул болгон аябай жакшы да. Дарий деген чоң атам болгон, бий болгон. Ошонун урматына Дарий деп койдум. Даринин 5-чи чоң атасы болуп. 5-чи чоң атам экен. Ошол өрөөндө бий болуп, атага чыккан бир киши болгон экен. Анан ошону баягы аты өчүп кетпесин деп эмнегедир Дарий койгум келип жүрчү. Тилегиме жеттим десем болот. Экинчи уулду болгондо баягы УЗИ деген бар эмеспи азыр. УЗИде дайыма кыз дечү да. Мен аябай кызга настрой болуп сүйүнүп алгам. Кыз болот экен деп сүйүнүп жүргөм. Анан акыркы айларда, ошо 9-айда уул экен деп айтып башташты. Ошондо мен аябай капаланып, дагы мальчик болуп калды. Мен кыз төрөгүм келип аткан десем, бул ачыгын айтсам 2 эркек болгон жакшы болду. Эми мага десе 10 кыз төрөй бер деп койду. Ошентип 2 уул болгон жакшы болду. Уул болгон аябай жакшы. Бул жагын уже гарантиялап коесун, бия чындап эле канча кыз берсе бере берсин. 2 уулуң болгондон кийин уже чочой каласың. Ойноп, бирок ошо уул болуп калганда эле жакшы болуптур. Мындай бири-бири менен эриш аркак болуп, тамашалашып, эркелешип, урушат, мушташат, кайра бир тууган болуп кучакташып калышат, бири-бирине болушат. Мен чоңунушуп атсам кичинеси келип ага болушат дегендей. Ошентип чоңоюп келатышат. Күлгөнүң жоюп сезим капасын, канатың жайып өсүп жатасың. Эр жигит болуп балам чоңойгун, элиңден алып ыйык батасың. Турмушта аябай кандай көп кыйынчылыктар болот. Баардыгыныкы тегиз болуп кетпейт. Ошолордун баардыгын жеңе билгенге аракет кылыш керек. Анча мынча материалдык жактан жок болуп калса, ошого чыдап, моралдык жактан бири-бирине жөлөк болуп, ушинтип жашаса, жакшы турмуш болот го дейм. Анан кичинекей анча мынча нерсеге чыдабай эле ызы чуу чыгара берсе, ал кийин
баягы көнүгөн адат болуп калат да, анан кыйла зыяны көп дейт го дейм ал нерсенин. Мына ошентип бүгүнкү махабат айылына болгон сапарыбыз соңуна чыкты. Кураган чебиңиздер урабай, түндүгүңүздөр түшпөсүн. Дагы бир ирет бешик бооңуздар бек болсун деп программабызды жыйынтыктайбыз.